Assalamu alaikum dostlar. Bir koydu süygöndörgö hazır bir jerde mынандай көрүп калдым. Мурда bir video алган болчумун. Ушул жерде дагы келип калып, атайын койлор жакшы көрөбүз биз. Баары эле кыргызстандыктар койду жакшы көрөтпү. Ошого биздин Өзбекстанда коноктобуз азыр. Койлорун көрсөтүп, кой сүйүүчүлөргө атайын каналыма коюп коеюн дедим. Но түгүнөн көңүлү кантип алар экен деп неме кылат элем мына. Эле чукур кылат экен. Сүрүктүрүп ушул жерден алып алат экен. Курук турат, бар жок. Достор, койлор, чоң койлор экен. Жайдары койлор, куйругу бар, андай. Анан жемдерин дагы капка салып аккуратный сактайт экен. Вот экен муну, чөптөр, анан бизде мына жер жаңактын чөбү экен муну. Майдалап береттен. Ажайып чөптөр. Койду сүйүүчүлөргө атайын каналыма коюп атам. Мен Жамшит Урманов, Наманган шаарынан. Достор, салам барыңарга. Барыңарды жакшы көрөм, барыңарды сагындым. Подписчиктер, койду видеосун койсом көп чыгат да. Ошо дагы мен деле койду сүйөм. Биз кыргызстандыктар өз бардыгыбыз эле чарбаны сүйөбүз. Жалпы эл ошо кой чыккан, мал чыккан жерлерди анча мынча алып турам. Бирок мен каналда анчалык деле коймал койбойм. Түрдүү завод экен мына. Семичке жер жаңа курут заводу. Наманган шаарында достор. Bir burçunda şuna koy bağıp koyuptur. Görüşkönçe dostlar. Özbekistan Namangan şаарынан. Ben Jamshit Urmanov. Dostlar, sizler menen atayın ошол айван жөнүндө айвандар чыгып калса, кой, мал чыгып калса алганга аракет кылам. Мына мен деле өзүм кой бакканды жакшы көрөм, чарбачылыкты жакшы көрөм. Мына айванчылыкты атайын каналыма алдым. Бул Өзбекстан bir заводдобуз. Азыр балдарды алып келип экскурсия кылып эле жүрөм. Өзüm кичине дем алыш дегендей. Анан bir бурчунда ушунда кой багып коюптур. Өткөндө bir алган болчумун. Азыр дагы алдым. Башка койлор экен. Багып атат. Сиздер менен улашкым келди, кичине ушуну бөлүшкүм келди.